Сооротуучу Кудай. 25 декабрь. Сүйүнчү Ыйса төрөлдү. Белек майрамыңыздар менен биз Лука жазган жакшы кабардан окуп кетели. Мариямдын төрөөр маалы келип, тун уулун төрөдү. Аны ороп, сарайдагы акырга жаткырды. Анткени мейманканада аларга орун жок болчу. Ошол жерде түнкүсүн талаада түнөп, малын кайтарган койчулар бар эле. Күтүлбөгөн жерден аларга Теңирдин периштеси көрүнүп, Теңирдин даңкы жаркырады. Койчулар аябай коркуп кетишти. Периште аларга: "Коркпогула. Мен силерге бардык адамдарды сүйүнтө турган чоң кубанычты жарыялайм. Бүгүн Дөөттүн шаарында силер үчүн куткаруучу төрөлдү. Ал Машаяк Теңир. Силер аны бул белги боюнча билесиңер. Жалаякка оролуп акырда жаткан наристени көрөсүңөр", деди. Күтүлбөгөн жерден периште менен бирге асман аскерлеринин тобу көрүнүп, асмандагы Кудайга даңк, жер үстүндө Кудайга жаккан адамдар арасында тынчтык болсун деп Кудайды даңкташты. Периштелер асманга көтөрүлүп кеткенден кийин койчулар бири-бирине: "Жүргүлө, Бетлехемге баралы да, ал жерде эмне болгонун, Теңирдин бизге эмне жөнүндө жарыялаганын көрөлү" дешти. Алар шашылыш түрдө келишип, Мариям менен Жусупту акырда жаткан наристени көрүштү. Аларды көрүшкөндөн кийин бул наристе жөнүндө уккандарын айтып беришти. Ыйса адам болуп жерге келди. Куткарылуу ишин аткарыш үчүн кыз Мариямдан төрөлдү.